урматтуу көрүүчүлөр, азыр эмнегедир шаарыбызда мындай эл аз өтүп дегенде жаңы жылдан кийин баардык эле көпчүлүк үйүндө, анын катарында студенттер, окуучулар дегендей. Ошентсе дагы колдон келишинче биз элди карап туруп мындай суроо жооп кылганы аракет кылып көрөбүз. Анда эмесе кеттик, баштадык. 7 жерде 9 канча? 7 жерде 9 канча билесизби? Жок, билбейм. Чыңгыз Айтматов кайсы жерде туулуп өскөн билесизби? Кантта төрөлгөн беле? Чыңгыз Айтматов кайсы жерде туулуп өскөн эле? Талас областы Шекер. Бир гана суроо. Чыңгыз Айтматовду билесизби, кайсы жерде туулуп өскөн? Сиз айтып атасызбы? Я. Жок. 7 жерде 9-бу? 7 жерде 9 канча? 7 кere 9? 7 kere 9'du. 7 жерде 9 40 63 болуп калабы. 63. 49? 49. 63? Адаштым. Чыңгыз Айтматов? Чыңгыз Айтматов кайсы облустта туулуп өскөн? Чиңдеде, Таласта, Шекер айылында. Men жооп бербейм. Неге? Жөн эле мен азыр дайырдан табыз. 7 жерде 9 канча? 54. 54, э? Чыңгыз Айтматов кайсы шаарда айылда туулуп өскөн? Шекер айылында. 7 жерде 9 канча? 7 жерде 9. 7 жерде 9? 7 жерде 9 63. Ооба, 7 жерде 9 канча? 73. Эжеке саламатсызбы? Ой, эжеке. 7 жерде 9. Канча эле? Шашын сурасаңар билбей калабыз да. Канча эле? Бир эки суроо берем, оңой эле.